Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. Ар бейшембе саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Радиосу жана Тумар ТВда эфирде Эркинбаев программасы. Студияда да Эркинбаев жана Кыргыздын атактуу ырчысы Нурлан Насип. Ассаламу алейкум. Кош келипсиң. Кандай, маанайлар кандай? Маанайлар эң сонун. Аз-маз кармалып калдык. Кармалып калдык. Мен кичине алыста жашагандыктан. Микрофонго жакыныраак 12 мүнөткө кечиктик, э? Кечирим сурап коелу элден. Жолду кечирим сурайм. Мен кайсы бир учурда ойлоп кеттим, Нурланда ушул нерсе адат болуп баратканбы деп. Анткени өткөндө дагы эфирге кечиккенсиңер бир аз, э? Аз-маз. Баягы Той алдында. Той алдында концерт. Микрофон тартып алсаң болот, коркпо. Так, ошондой сөйлө. Анда да кичине кечигип калып. Кыскасы чуркап жүрөбүз, той болду, концерт болду. Аман эсен үйлөнүп алышың менен куттуктайм. Той болуп болсун. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Тойлор бүттү дайым, бардыңар, келдиңер. Бардыгы жакшы. Тойлор бүттү, буюрса. Акырындан азыр ушу Ороз айында үйдө негизи эс алып. Орозосуңбу? Не, орозого. Орозоң кабыл болсун, окшош экенбиз экөөбүз. Чоң рахмат. Нурлан, куш боң бекем болсун, бактылуу болгула, кармашкан колуңар ажырабасын. Эфирден сырткары дагы өзүңөргө телефон аркылуу куттуктаган болчумун. Бардык калуу тилектерди, сонун калуу тилектерди арнагым келет. Бардыгы азыр көпчүлүгү шоу бизнеске кызыккандар да, кызыкпагандар дагы Нурлан менен Айселдин тоюн кеп кылып жатышат. Ошондой болуп атат. Ошондой болуп атат, э? Айселдин кийген көйнөгү, Нурландын жеңелердин кийген көйнөгү, анан апасы, атасы, анан той мындай болду, тигиндей болду. Тажаган жоксуңбу бул темадан? Эми бул нерселерге эл айткан ушактарга көнүп деле калдык. Анткени багы эл адамы болгондон кийин бардык нерсеге даяр болуш керек экен деп ойлойм. Ошондуктан колдон келишинче андай анча-мынча нерселерди көрсөм дагы көрмөксөнгө салып койгонго туура келет. Анткени мусулман баласы болгондон кийин бардык нерсеге сабырдуу болуш керек. Жаман сөздөр айтыла бериши мүмкүн. Жакшы жактары көп болот. Болсун. Тойдон тажабайбыз, чарчабайбыз, той эле болуп турсун, э? Эң башкысы. Тойго кеткен чыгымдарыңды да эсептеп атышат айрымдары. Мен сурай дедим эле, актадыбы той өзүн? Мен өзүмө тойго кеткенде мен өзүм деле мындай эсептеп көрө элекмин. Башка адамдар эсептегендер көп экен. Чындыгында. Журналисттер дагы бар, кошуналар, күйөрмандар жөн эле олтуруп алып, адамдын эмесине кийлигишип, ушинтип эсептегендер көп экен. Кандай кабыл алдың? Жакшы, багы сен мисалы үчүн иштеп ийгиликке жетишип атсаң, сенин артыңан сөзсүз түрдө жакшы дагы жаман дагы сөздөр ээрчийт. Ошондуктан ушундай эле кабыл алдым. Баягы анча-мынча деле ырчылар кээрлер үйлөнүп атат, бирок аларда мындай бир күн дуу болот, болду. Андан кийин бакытка алып отуруп калабыз. А сеники болсо үйлөнгөнүңөн бери эле Instagram тынбайт, адамдар. Анткени экөөбүздөн ырчы болгонго байланыштуу деп ойлойм. Балким. Экөөбүзгө тең багы кызыккан көрөрмандарыбыз, ар бир баскан турганыбыз мурункудай болуп дагы Instagramга ар кандай сүрөттөрдү жүктөгөндөн коркуп аткенсиң. Анткени багы семейный жашогондон кийин көп нерсени мындай кармайын дейсиң. Багы кичине жашыраак болгондуктан кичине Instagramга жүктөсөң эле азыр интернет деген катуу болуп атыптыр. Ошол эле 1 сааттан кийин YouTube'да жүргөн болот. Ошол биздин сүрөттөрүбүз бөлүшүп, видеолор. Көз тиет, сөз тиет дегенден коркосуңбу? Сөз түрдө ата-энелер сайып айтып атышат. Ошо көз тийбесин деп багы бизде жолуккан жерден деле бир чоң эжелерибиз, апаларыбыз жолугуп бетибизден өп батасын берип, көз тийбесин деп ушундай жакшы нерселер болот. Эми багы эң нескиси көздөн, сөздөн алыс бололу. Багы кыргыз элинде суранарыбыз ушу жакшы батасын берип эле, ушу биздин чыгармачылыгыбыз менен алек болуп, турса жакшы. Колдоп турса эң башкысы. Жанагы суроого жооп берген жоксуң. Той өзүн актадыбы, актаган жокпу? Эсептедиңби, эсептеген жоксуңбу? Эми той өзүн актады деп ойлойм. Бирок чынын айтсак,
баягы тойдон бери мына чындыгында деле нар жак бер жакта болуп үйдө жакшы деле олтура албай калып атабыз. Концерттер болуп калды. Андан кийин мына 10 жылдыгым болду. Ал жактан келдик. Келип эле Ошко барып келдим. Ушинтип эле жүрөм. Эртең кайра концерт Караколдо экен. Концерт кетебиз анан. Эми буюрса. Эсептейле экенсиңер да. Эсептелек биз эми баягы ушул күнгө чейин иштеп өзүмдүн ушу жакшылыктарыма деп чогулткан маңгай терибиз менен тапкан акчабызды эсептегем деле келбейт. Менимче силердин үйдө акчаны апаңар кармайт болуш керек, Апаңар атаман. Апам кармайт негизи. Казнаны апаң башкарат окшойт. Анткени мен чөнтөмө канча акча салып чыксам жок кыла берем да. Анан ошон үчүн тапкан акчамды апама берип коем. Анткени балам деп жакшы кармайт, Казнаны кармаган адамдын демек үйдө сөзү өткүр болот, Апаңар атаман окшойт. Келин тандоодо дагы апаңдын чечими акыркы болдубу? Сөзсүз түрдө биринчи өзүм токтолгондон кийин баягы биринчи ушинтип колун сурайэрдин алдында сөзсүз түрдө апам менен кеңештим. Жок, үйлөнө турганыңды ким айтты? Апаңдын сунушу болду же өзүң эле ошондой бир чечимге келдиңби? Өзүмдүн чечимим. Антке чейин ага чейин биз көп жыл сүйлөшкөнбүз дегендей. 8 жыл, Андан кийин баягы өзүм чечип токтолгондон кийин негизи ата апам деле ата-эне деле каршы болбойт. Өзүң жүрөгүң менен кеңешип алам деп көп айтчы. Ошондуктан өзүмдүн эле чечим болду. Анан кийин сөзсүз түрдө ата-энем менен кеңештим десем болот. Үйлөнөрүңдү өзүң аныктадың, билдиң, апаңа келип айттың, апа мен ушинтип үйлөнөм Аселге. Апаң кандай кабыл алды? Сөзсүз түрдө жакшы кабыл алды. Анткени Аселди апам буга чейин эмне билчү, тааныш болчу. Ошол. Апаң билсе баары жакшы болсо, сен сүйсөң, Асел сүйсө, эмнеге ортодон таарынышып жүрдүңөр? Эми баягы айтып отурсаң баардыгы сонун экен, апаң да колдойт, сен да сүйөсүң, жакшы көрөсүң. Негизи эми баягы кыз жигит болгон адам жакшы түшүнөт. Кыз жигит болуп сүйлөшкөн кыз жигиттер ортосунда ар кандай таарынычтар болот, кызганыч болот. Ошонусу менен баардык нерсе кызык деп ойлойм. Экөөбүздөн кичине эмоционалдуураак адам болгондуктан экөөңөр теңби? Тескерисинче экөөңөр тең жолошто ойлоп жүрбөймбү? Жок, мындай кандай десек, кызганыч болуп эме болгондон кийин сөзсүз түрдө адамда болот да. Ички жан дүйнөсүндө таарыныч болуп калат. Сен уруша аласыңбы ошондо кызганчак болгондо? Кандай уруша аласың? Жөн отур, ал жакты караба. Негизи кызганчактар ошондой болот го, же андай эмеспи? Менимче сен жайдары жөпжөнөкөй баласың. Эми баягы ар бир адамда негизи ар кандай кыял болот. Бардыгыбыз бири-бирибизди бир сыртынан көргөндөн кийин ички жан дүйнөсүн жакшы толук биле албайбыз да адамдын. Ошондуктан мен жиним кичине батыраак келет. Батыраак келет, бирок эч кек сактабайм, бат эле жазылып калган баламын да. Асел да уруша алабы эмне? Асел да мен өзү чукул дейсиң, анда эле мен созулуп эле жүргөнүм билем, чын айтканда. Эми көрүш керек. Кыскасы эл билбеген мүнөзүңөр бар экен, Эми ар бир эле адамда болсо керек деп ойлойм. Макул. Ошол кызганычтын айынан экөөңөр таарынышкан экенсиңер. Канча жүрдүңөр сүйлөшпөй? Жарым жылча. Ошондой болду. Ошол маалда башка кыздар менен сүйлөшүп көрдүң. Таанышып көрдүң. Эми бунун баары кереги жок деп ойлойм. Анткени эми азыр биз үй бүлөлүү эле адамбыз. Ошондуктан азыр ар бир сөз катуу тийип калышы мүмкүн. Интернетке биздин сөзүбүздү, видеобузду, үнүбүздү буруп башкача тема коюп интернетке салып коюшу мүмкүн. Ошондуктан сагыраак болуш керек, Сагыраак болуш керек деп ойлойм. Мен баягы өткөн иш өттү, ага эч качан кайрылуунун кереги жок деп ойлойм. Туура экен. Демек сен үй бүлөнү жакшы мындан аркы сактаган жакшы бир жолдош болот экенсиң да Аселге. Мына Кудай кааласа эми баягы мындан аркы жашоого жакшы нерселерди жакшы тилек менен жакшы тилек койдук, жакшы дуаларды кылып атабыз Кудай кааласа. Эми ошолордун баардыгы өзүбүздүн жүрөгүбүздөн десем болот. Самый баягы туура жашап, жашоого көз карашың туура болсо,
сөзсүз түрдө баары жакшы болот деп ойлойм. Жакшы, дагы бир нерсени сурабасам болбос. Нурлан, буга чейин сен Назира менен иштешип келгенсиң. Менеджер катары канча жыл иштедиңер? 3. Назира менен 3 жыл иштештик. 3 жыл иштештиңер. Анан Айсерге үйлөнөт дегенди угар менен эле Назира менен иштешпей, Канат менен иштешип калдың. Канат Кадыржан менен эмне болду? Назира каршы беле экөөңөрдүн мамилеңерге? Жок, Назиранын эч кандай. Назира Чыңгыз деген жардамчы балдарым бар. Экөө менен Назира экөө менен негизи баягы жаңы жыл деле болмок. Анан кийин өзү пландар өзгөрүп кеткен кичине. Жаңы жыл аяктап атканда, ушул 2018 аяктап атканда мен бүтүрөм деп айткам аларга. Бирок убакыт ага эме болбой эле жүрөрдүк анан ушу үйлөнөрдүн алдында баардык нерсени жаңы жашоо кылайын деп. Менеджериң да жаңылап салдың. Менеджерлерим менен дагы негизи убакыт сааты келген, баарына ыраазычылык айтып экөөнө. Чыңгыз менен да коштоштуң го? Чыңгыз менен дагы ал өз алдынча эме менен, анан негизи ушу Канат байке менен кайра командага алдык. Буюрса баары жакшы. Эми эч кандай ортобузда эч нерсе деле жок. Жок, абдан сонун иштешип аткансыңар, сен уна белек кылгансың Назиранын туулган күнүнө, уртуңордо. Баары сонун болчу, анан алып туруп эле үйлөнөрдө алып туруп Назираны жумуштан кетирсең, ар кандай ойлор жаралат экен, чын айтканда. Азыр мамилеңер жакшы. Мамилебиз сонун азыр. Назира менен ушу күнгө чейин деле азыр бир нерселер керек болуп калса көнүп калат экенсиң да. Назира тиги уун бүтүрө койчу, антип койчу, тиги калып калыптыр деп. Бирок Назира тоюңарга барган жок, Барды. Бардыбы? Ооба. Назиранын үй бүлөсү келди. Биз үй бүлөлөр менен катташып турабыз. Жакшы экен. Жакшы. Эмнеге кайрадан Канатка кайттың? Анткени Канат байке менен дагы иштешпей алган көп жыл болду. Бирге баштагансыңар, сонун болгон. Чогуу баштаганбыз, анткени мени ушул Нурлан Насип деген атымды таптап ушул даражага чоң жол ачып берген ушул Канат байке болот. Буну эч качан унутпай айтып жүрөм. Ошондуктан багы Канат байке менен жаңыланып, жаңы идеялар менен ушул жылдан баштап көрөлү деген жаңы идеялар болду. Анан багы Канат байке менен да буга чейин ашыра албай калган пландарыбыз бар эле, ошолорду ашыралы деген ой келди. Жакшы, өзүң телефон чалдыңбы? Иштешелин деп. Эмнеси ошол болду? Мен баарын билгим келет, билесиң го? Нурлан, мен баардыгын билгим келет. Анткени угармандарда дагы, биздин телекөрүүчүлөрдө дагы ар кандай суроолор жаралышы мүмкүн, туурабы? Негизи багы Канат байке кандай десем, ушундай мен билишиме караганда экөөңөр таарынышып коштошконсуңар мурда. Андан кийин кайра элдешкенсиңер. Ооба. Баары жакшы жүрдүк, анан Назира турмушка чыкты, сен да үйлөнөм дедиң, анан менеджер керек болду. Сен чалдыңбы же Канат өзү чалдыбы? Ошол бизнесте бул чоң роль ойнойт. Жок, бул өзүмчө эле болуп калгам. Бирок ойлонуп жүрчүмүн, десем ошо Канат байке жактан бир жакшы сунуш болуп калды. Анан кийин сразу макул болдук. Ошо менен иштешип калдык. Болсун, ойлогон ойлоруң ишке ашып турсун тез-тезден. Ардактуу угармандар, бул Тумар радиосу, эфирде Эркинбаев. Аздан соң угушабыз. Биз менен бирге болуңуз. Баса Тумар ТВдан да бизди көрсөңүздөр болот. Кол булуп алып койсоң болот. Мынакей. Аздан соң угушалы. Эфирде Эркинбаев программасы. Эфирде Эркинбаев программасы 12 саат 31 минута. Орозонун күнүндө биз Кыргыздын белгилүү сүймөнчү кырчысы Нурлан Насип менен сырдашуудабыз. Нурлан бардык көкүрөктөгү сырларын ортого салам деп сөз берген болчу, Аракет кылып атабыз, Аракет кылабыз, микрофонго жакыныраак колдон келсе. Ооба. Качпагын микрофондон. Тескериден баягынан сүйлөш керек экен да, тапталган. Нурлан, популярдуулук тууралуу сурагым келди сенден. Бул жаңыдан сахнага аттанган мезгилде ушунчалык популярдуу болом деп ойлодуң беле, ойлогон эмеспең? Ооба, үмүт бар, көкүрөктө атактуу болом, жардырам дейсиң, туурабы? Ушунчалык популярдуу болом деп чын эле ойлодуң беле? Эми азыр ушунчалык популярдуу экенин билбейм. Ошондуктан багы күнүгө мындай шүгүр кылабыз. Ошондуктан популярдуу болобуз, ырларыбыз мынча жаңырат деп мынчалык деле деңгээлде ойлонгон эмесмин. Багы ырдап атканда ошо ырларым жаңырса, эми баягы жаңы чыгып атканда жаш кезиңде үмүт чоң, кыялың аябай чоң, жүрөктө укмуш мындай чоң дем болот. Ошондой дем болчу менде. Эч нерседен мындай коркпой,
мен кылышым керек деген нерселерим абдан көп болчу. Ошолорду аткардыңбы? Ошолордун баардыгын эми акырындан орундалып келатат десем болот. Кыялдар Кудай кааласа дагы болсо пландарыбыз, кыялдарыбыз дагы алдыда. Биз багымчу нерселер дагы али алдыда деп ойлойм да. Жакшы. Шоу бизнеске жаңы баш бакканыңда эмнеге таң калдың эле? Сени таң калтырган эмне болду эле? Мен таң калтырган ар бир нерсе болгон. Мен үчүн таң калтырган ар бир, мисалы үчүн буга чейин ушу телевиденияны, радиону укчум. Анда мен сизди башка радиодон укчумун. Ар дайым кулагымда наушник болчу. Ушундай ырларды угуп, анан кыялданчымын, ушундай радиолорго мен да ырларым жаңырса, мен да эфирге барсам деген кыялдар болчу. Кийин ошолорго баргандан кийин баягы мен үчүн ушулар башкача жаңылык болду десем болот. Жакшы тилек кылган экенсиң да. Негизи ак тилек сөзсүз түрдө орундалат. Жакшы экен. Популярдуумбу, популярдуу эмесминби билбейм, айта албайм деп абдан жөнөкөй баягы көрсөттүң өзүңдү. Чындыгында эле түшүнүп атсаң керек, сени сөз кылышат, сени үлгү тутушат, кичинекей бөбөктөр сага окшош болгусу келет, сенин ырларыңды ырдашат. Кайда барба сени таанышат да, туурабы? Мен өзүмдү кандай убакта ушундай атактуу катары, ырчы катары өзүмдү сезем. Анткени баягы концерттерге барып ушундай стадиондорго өзүм чыгарган оондорду баягы эл кошулуп ырдаса. Эл аябай ошончо стадион кошулуп, сен эмес эле ошолор өздөрү ырдап атканда, кол чаап, ушу концерттен кетип атканда сүрөткө чөбөз деген адамдарды көргөндө деп өзүңө мындай анализ чыгарасың. Мындай күнүмдүк жашоодо жүргөндө, үйдө жүргөндө унутуп эле каласың ал нерсени. Андан кийин ойлоп каласың да. Макул, базарга бардың беле? Акыркы жылга чейин бардың эле базарга? Акыркы жолу базарга көптөн бери бара эле экем. Мындан бир 2 жыл мурун ушу базарга барганда ушу негизи ушундай базарларга барганды абдан жакшы көрөм. Мен калп айтам, жакында эле Дордойго бардым. Дордойго барып, ушул бар мен сүрөткө түшүп келдиң. Ал жакта артыма ар кандай баягы парковкаларга барсаң деле, кел деп бошоп беришип, аябай сый урмат көп болду. Ошолорду көрүп абдан сүйүндүм. Болсун. Чыгармачылыкта баягы ушунча жыл эмгектенип тапканыбыз менен ушундай жакшы сый күтүп атканыбызга чоң баягы апаларыбыз мен ошондой көп жакшы көрүшөт. Апалар бетимен өп, жакшы баталарын берип, аябай ыраазы болуп калам. Ошондо базарга барганда белек бериштиби? Белек бербесе дагы эмелерин көрсөтүшүп, арзандатып беришип, ошондой. Жакшы. Демек, ошондой учурда дагы өзүң популярдуу экениңди далилдейт экенсиң да өзүң үчүн, Өзүң үчүн болуш керек эми. Жакшы. Коомдук транспортко түштүң беле, түшкөн эмес белең? Маршрутта азыр жол кире канча сом? Маршруткада жол кире калп айтпасам азыр 10 сом болуш керек. 10 сомбу? Ошондой болуш керек, 10 сомбу? Троллейбуста? Троллейбуска мен чөлөй экем. Троллейбуска мурун мен 3 сом менен түшчүм, бирок студентский билетим болгондуктан 1 сом менен түшчүм. Кийин кымбаттап кеткенин уктум. Бирок көп жылдан бери чөлөй экем. Буга чейин машина алганга чейин маршруткада эле ушу троллейбуста жүрчүмүн. Ысыкта аябай кыйын, билем азыр кетип аткан маршруткадагы эмелерге баардыгына мен салам айтып коела. Нурлан, эми баардык нерсе убактылуу, ал эмес адамдын өмүрү да убактылуу, жаштыгы дагы, сенин популярдуулугуң канчага созулат деп ойлойсуң? Эми бул баардык нерсеге орусча айтканда гарантия жок. Бул атактуулукка дагы баардык нерсеге, ошондуктан баягы күнүмдүк нерсеге болуп аткан ушундай нерселерге баардыгына шүгүр кылып жашаганды жакшы көрөм. Кудай таалам канчалык популярдуулукту, атактуулукту берсе дагы ошодон ар дайым суранам, ушу узагыраак берсе, андан көрчү көбүрөөк мындай адамгерчиликтүү болгонду жакшыраак бер деп суранам. Анткени бул популярдуулуктагы, атактуулуктагы бүтүп калгандан кийин ушул убагында кандай мамиле кылсаң, кийин ошол адамдар сага жакшы көз карашта калса деп ойлойм. Баягы чыгармачылык адам болгондон кийин эч качан үмүт үзүлбөйт. Буюрса мындай дагы пландарың, андан кылам, мына кылам деген жакшы кыялдар болот.
бирок кайсыл бир күндөрү популярдуулук багы басаңдаса дагы ошол убактарда өзүмдүн атым жакшы кармалып, жакшы ырларым калып элде деген эле ойдомун да. Жакшы. Казакстандык кесиптешиң досуң Кайрат Нуртас 10 жыл үй бүлөсүн жашырган. Сен деле ошентсең болмок да. Андай вариантты деле ойлонсоң керек. Жок, мен баягы ар бир адамдын, ар бир ырчынын өзүнүн сахнадагы, жеке жашоодогу көз карашы болот деп ойлойм. Менин көз карашым бул башка. Негизи чыгармачылыкта үй бүлөнү жашырса дагы өзүнүн кандайдыр бир атактуулугуна, көрөрмандарына бир башкача таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени менин оюмча мен башкаларга айта албайм, өзүмдүн жашоомдо экөөбүздүн ырчы болгондуктан кантип биз чыгармачылык эме үй бүлөбүздү жашыра алабыз. Андан көрүкчө ачык эле ошол эл көрсүн, эл үчүн ырдап аткандан кийин элге калп айткан туура эмес болуп калат деп ойлойм. Жакшы. Экөөбүз биригип, андан көрөкчө сонун дуэттер жазып, жакшы пландарыбыз бар, Кудай кааласа. Сонун концерттерди өрүп, жакшы бир жубайлардан сонун ырлар жазып, экөөбүз сольный дагы ырдап, жакшы чыгармачылык менен, жаңы дем менен баштап атабыз. Кудай кааласа бардыгын айта берүүнүн кереги жок. Убагында көрөбүз, буюрса. Көрө жатарбыз. Жакшы, изги аруу тилек менен Урмат Усенов менен Нейляны дагы өкүл ата койгон экенсиңер, жолун жолдой эле деп. Кимдин сунушу? Өкүл ата менен өкүл апам атабыз аябай жакшы адамдар, бардыгы билишет. Мен өкүл атамды буга чейин мындай концерттерден жолугуп, сүйлөшүп олтурганда ушунчалык мындай билимдүү адам экенин, көп нерседен түшүнүгү бар адам экенин билип, аябай ичимде жакшы сезимдер калып калган. Бирок өкүл ата коюу деле мындай нерсе жок болчу. Бирок өкүл ата коюусунун себеби бул апамда деп ойлойм. Апамдын сунушу болду. Багы үйлөнөргө келгенде сөзсүз түрдө өкүл атаны алдын ала тандаш керек болуп калат экен. Бирок мен бир-эки адамды ойлонуп жүрчүмүн. Бирок бул Аселге айтканда дагы абдан жакты. Бардык үй бүлөбүзгө дагы жакты. Бардыгыбызга жакты. Анан өкүл атама биринчи чалганымда аябай сүйүнүү менен кабыл алды. Биз сүйүнүү менен кабыл алабыз. Ушундай сендей уулду, кыздуу болуп атканыбызга сүйүнүү менен кабыл алабыз, кубанычта болобуз деп айткандан менде да аябай сүйүнүч пайда болду. Болсун. Албетте, жаңыдан азыр көнүшүп келатабыз. Ата апа деп атасыңар. Ата апа деп бири-бирибизге, кызым, уулум деп айтып алар дагы күлүп калат. Биз дагы күлүп, эми көнүшүп калдык буга чейин. Болсун, ынтымагыңар бекем болсун. Өкүл ата өкүл апага конкурент болот экенсиңер да эми. Ачыгын айтканда ошондой болуп калат экен да. Ошондой болот окшойт. Ардактуу угармандар, кызыктын баары алдыда. Тумар радиосу, Тумар ТВ менен бирге болуңуз. Аздан соң угушабыз. Нурландын дагы эл билбеген сырлары бар. Ачыкка чыгаралы. Эфирде Эркинбаев программасы. Бүгүн гана Тумар радиосунда презентацияланган чыгарма Нурлан Асип жана Айсел Кадырбекованын аткаруусунда Бакытымсың деп аталат. 12:46 эфирде Эркинбаев программасына жаңырды. Нурлан, клип болобу бул ырга же болбойбу? Сөзсүз түрдө болот жакында клипте. Кандай болот сюжети? Пландап атабыз. Бир ушул жаңыча бир башкача кылып тарталы деген кыялдар болуп атат. Микрофонго жакын. Жаңы техникалар мененби ушундай. Аселе көңүр болосуңар да. Ооба. Тонун борунда, суунун жегинде. Индиялыктар да кылып тартып көрбөйсүңөр. Соңго алар гүлдөр бакты аралап жүрүп эле ырдап коюшат. Чыркап ба? Дагы бир суроо, дароо эле темирди сыгында чаап калайын. Асел өзгөрткөн жокпу фамилиясын? Насипбекова болгон жокпу? Жок. Эмнеге? Анткени өзүм деле андайды каалабадым. Анан кем Асел Насип жакшы болот. Билбейм. Насип, Асел Насип. Жакшы да. Мага башкачараак болушу мүмкүн. Ошондуктан багы андай кылгым келбеди. Өзүң эле. Өзүм эле. Анан эми багы кандай десем, аны эми өзүнүн каалоосу болуш керек. Мен заставить этким деле келбейт. Өзү сунуштаганда жокпу,
Жок. Пай. Сен жүрөгүңдү арнасаң, ал фамилияңды алгысы келбей койду. Макул. Мындай суроо бергим келип атат. Билишиме караганда, ата энеңди Токтогулдан алып келгенсиң. Ооба. Токтогулда ким калды үйдө? Токтогулда азыр эч ким жок. Токтогулда бир биздин тааныш байке эжекелерибиз жашап атышат. Мен кичүү баласы болгондуктан жумушума ылайыктуу болуп калды баардык нерсе. Ата энең бул жакка көндү. Ооба. Көндү. Өмүр бою Токтогулда жашап, анан шаарга көнүп кетип кандай болду аларга? Кызык эле болсо керек. Кандай десем, көнүп калды. Анткени атам шаарда жашаганды жакшы көрөт. Мындай интеллигенттүү адам экен, костюм түшпөгөн үстүнөн, ушундай колунан интернет түшпөгөн, ушундай жаңылыктарды, эмелерди издеп, ушундай болчу. Айылда жүргөндө деле ушул костюм кийип, районго барып, газеталарды сатып келип, жаңы бир кесиби кандай? Өзүнүн кесиби инженер болуп иштейт. Көп жылдар бою ушул жумуштарды иштеген. Айыл өкмөттө иштеген турбайбы? Ооба, өкмөттө иштеген адам. Айыл өкмөттүнүн баласысыңбы сен? Жок, айыл өкмөт болгон эмес, айылда гараждын начальниги болуп, башчысы болуп, техникаларды берип, темир тезек толтуруп эле кородо. Ооба, темир тезек, трактор эмелерибиз бар эле. Кородо темир тезек көп болуп аткандай адамдарга. Жакшы. Темир аябай көп болчу. Апаңчы, апаң кандай көндү? Апам жакшы эле көндү. Апам көбүнчө айылды сагынган апам го. Оода сүйлөшкөнгө киши керек апага. Сагынып калат. Жакында эле ушу 10 жылдыгыбызга барып келдик. Мен да абдан сагындым, ата энем да сагынтыр. Кошуналарыбыз баардыгы келишип, ал жакта бат эле чогулуп калышат. Концерт кандай болду? Айселди ырдатышпаса деле керек, улам бири жоолук салып, алар ошо сүрөткө түшүп эле, карашып эле. Ушундай айылда ушундай жаңылык болдум мага, өзүмө дагы мындай башкача көрүндү. Башкача сезимдер болуп, карап аларды. Жакшы. Кошуналар менен учурашып, кантсе да ошол жерде баардык балалык күндөрүм ошол жерде өткөн. Айылдаштарымды, айылымды абдан жакшы көрөм. Классташтардын баары келдиби 10 жылдыкка? Классташтарыбыздын көбү келди, бирок көпчүлүгү алыс жакта жүргөндөр келе албай калды. Аселди кандай кабыл алышты? Аселди аябай жакшы кабыл алышты. Аселди чай куйдуруп, сынашты. Аяштарыбыз менен тааныштырдык. Биздин классташ балдарыбыздын аяштарынын баягы балдары алдыңкы класстагылар уже окуп калыптыр, чоңоюп. Чоңойгон экен же? Убакыт деген ушундай экен да. Тааныштырып, сонун болду аябай. Болсун, ынтымагыңар бекем болсун. Мен эми силердин үй бүлөнү жакындан тааныбайм, бирок алыстан интервьюга даярданып атып, алыстан сүрөттөрүңөрдү карап чыктым. Социалдык тармактардагы. Атаңа да апаңа да окшош экенсиң. Экөөнү тең эле бирдей жакшы көрөсүң. Эми бала бөлбөйт да, буну жакшы көрөм атамды, апамды деп. Бирок атаңды өзгөчө жакшы көргөнүңдү байкадым. Өзгөчө мындай сымыктанып, өзгөчө жакшы көрөт экенсиң. Атамды жакшы көргөнүм кичинекей кезимден жакыныраак өстүм. Атам багы өтө мындай эмес киши да. Орусча айтканда мелочтон өрбөйт. Айткан нерсемди кылып койчу кичинекей кезимде. Микрофонго жакыныраак. Музыка жактан дагы мени колдогон адам эң биринчи атаң болду эле. Биринчи атам. Ушул окуу жайга дагы ушул мен биринчи комуз аккордеонду үйрөткөн, ушул нерселерди алып берип, инструменттерге багы инструмент менен ырдасаң ушу баягы жүрөк менен аткарганды үйрөнөсүң. Комуз менен, аккордеон менен кичинекейибизден ырдап үйрөткөн адам ошол. Ошондуктан эркек бала негизи билбейм, атасына жакын болот го деп ойлойм. Өзгөчө сыймыктанып жакшы көрөт экенсиң, ошону байкадым. Жакшы. Негизи өзүңөр 5 бир туугансыңар, Өзүбүз 5 бир тууганбыз. 3 кыз, 2 балабыз. Улуусу эжем, эң баягы ата энебизден кийинки эле эжебиздин сөзүн эч кимибиз эки кылбайбыз. Туура айтабы, туура эмес айтабы колдойсуңар. Колдойбуз. Эжебиз командир турбайбы? Командир, эркегибиз. Андан кийин агаң. Байкем. Ал экөөбүз көбүнчө баягы үйдө болгон нерселерди, эркектер чече турган нерселерди кеңешип кылчу адам экөөбүзбүз. Андан кийин менден 1 жаш улуу эжем бар, 89 жылкы. Ал экөөбүз ушул мектепте
чогуу мектепке барып бир кийимди чогуу кийип ынак турбайсыңарбы? экөөбүзгө окшош кийим алып келиш керек. Турмуштабы азыр? Ооба, турмушта азыр 3 кыздын энеси айылда. Ал эжем аябай жакшы көрөм. Кайсы айылда? Токтогул районунда жашашат азыр, Жездем экөө. Аябай мындай бактылуу, сонун жашашат. Болсун. Анан кийин Кенжеңер карындашың, карындаш кыз. Кенже карындашым бар, Чолпонай деген, 98 жылкы. Ал да чоңоюп калды. Ал да эрке болсо керек, э? Ал дагы эрке, бирок эми ал анчалык деле эрке эмес. Улуу эжеңер баарынан эрке экен. Баарыбыздан ошол эрке болот. Биздики деле ошондой. Нурлан, биздики деле ошондой го. Улуулар негизи эрке болуп калышат экен. Эрке болуп калат экен баары. Бир туугандарыңа жардам берип турасың? Сөзсүз түрдө колуман келишинче. Мисалы кандай жардам бердиң эле? Манын баарын айтуу. Жок эми биз ачык сүйлөшөбүз деп сүйлөшпөдүк белек экөөбүз. Ошо улуу эжеме белек кылгам. Кандай белек? Улуу эжеме белек кылганмын, өзүмдүн биринчи алган квартирамды белек кылганмын. Жакшы. Бишкекте. Анткени ушу улуу эжемдин жолдошу убагында кайтыш болуп калып, ошон үчүн эрке. Жакшы, жардам берген экенсиң. Бардыгын көтөрөбүз. Болсун. Айткан нерселердин бардыгын кылганга аракет кылам. Агаңа кандай белек кыласың? Же кылгансың? Агама анча жардам кылбам, анткени эркек киши өзүнүн арабазын өзү түртүш керек деп ойлойм. Колдон келишинче мен кыздарга жардам кылганды жакшы көрөм. Макул. Анткени жеңем аябай тың бизден. Жеңем кыйын, ошондуктан жеңеме ишенем, экөө жакшы жашашат, алар дагы сонун семья. Болсун. Бир кыз, бир баланын ата-энеси. Аселди кандай кабыл алды жеңең? Жакшы. Абысын. Жакшы көрөт аябай. Жеңем Аселди аябай жакшы көрөт. Эми кыйын болсо жеңең оңой эле окута алат болуш керек Аселди. Жеңем аябай кыйын, мен ишенем. Көз тийбесин. Андан кийинки бир тууганың айылда жашайт экен, кандай жардам кылдың же белек кылдың? Кандай жардам? Мен бардыгын айтып мактангандай болуп. Жок, мактангандай эмес. Мисалы үчүн чет өлкөлүк ырчылар, атактуулар жакындарына берген белектери дароо айтылат, жазылат. Бул нерсе башкаларга да үлгү болот го дейм, Нурлан. Балким ошондой тура кабыл алышат деп Туура эле кабыл алышат. Колуман келишинче акча жаатынан колдоп турасың. Колдоп турам. Карындашыңа болсо сулуулук салонун ачып бергенсиң, э? Сулуулук салонун ачып бердим. Аны билет экенмин. Ошондой салон ачып берип, карындашымды ошол сулуулук салонго ошо окутканга дагы биздин мен буйруп койгом. Анткени сабакка барып келчи ушул жакты да окуп алсаң өзүңө да жакшы болот. Өзүң дагы сулууланып, жазаны ошол жерде иштеп, бир жерде тупый иштей бересиң деп эме кылгам. Азыр ата-энем да жагат, ушул тура эле окутуп коюпсуң, тура эле кылып койсуң, өзү менен өзүнүн өнөрү бар деп, э? Өзүнүн өнөрү бар, өздөштүрүп кетти эң эскisi. Сен кандай агасың карындашыңа? Текшересиңби? Ким чалды, каякта жүрөсүң, эмне болду деп? Анчалык деле текшербейм, бирок кээде үйгө эмне болуп атат апаман кабар алып сурап турам. Бирок баягы аябай деле текшербейт экем. Чындыгында өзүм деле көп үйдө болбойм. Көбүнчө гастролдордо, той топурда ар кайсы жака кетип, ушу түнкүзүн келип, кайра уктап турганымда ал эртең менен жумушка кетип калат. Кечинде эле бир жолугуп калабыз чай ичип атканда. Ошондой болуп калат. Биздин жумушубуз байланыштуу болгондуктан ошондой болуп калат. Нурлан, жана айтып калбадыңбы, концерт, ар жакка барыш керек, бер жакка барыш керек, дайыма жолдо жүрөм депчи. Чарчабайсыңбы? Мисалы үчүн мен деле Инстаграмын карасам, байкап көрсөм, бүгүн Москвадасың, эртең сен Таластасың, бүрсүгүнө Оштосуң. Мындай жашоодон эми баягы чыгармачылык адам болуп аткандан кийин ар бир нерсенин баягы мөмөсү болуп атканда ошону туура пайдаланыш керек деп ойлойм. туура кабыл алыш керек. Туура кабыл алыш керек. Туура моментте пайдаланыш керек деп ойлоп калдым. Анткени бул нерсе дагы мисалы үчүн бир ырың популярдуу болуп атса, ошол менен убагында айланып калбасаң, эмки жылы анын түшүмү кичине начарыраак болуп калышы мүмкүн. Ошол убакта падачаны турараак берип, ырларды да айлантасыңарбы силер? Өзүң дагы биротолу бүйөрмандарың менен жолугушуп, көрүшүп, мен негизги эмнени жакшы көрөм? Ушу гастролго чыкканды жакшы көрөм. Азыркы жаш көп ырчылар гастролдойт чындыгында. Бирок гастролду жакшы көрөм, анткени ошол жерде тердеп, ырдап, эл менен сүйлөшүп,
элге жакын болосуң. Ошентип ырдаганды абдан жакшы көрөм да. Анан кийин ошодон гастролдон тапкан акчаң дагы берекелүү болот. Акчасын алсаң дагы ушунча маңдай териң менен ырдап бүткөндөн кийин концерттен кийин сонун эс алып каласың. Жакшы. Жаш ырчыларга сендей популярдуу болом дегендерге кандай кеңеш айтасың? Бир эле кеңеш айтчы. Бир эле Же кеңеш. эки кеңеш. Убактыбыздар менде суроо көп. Эмгекчил болуш керек деп ойлойм. Эмгекчил. Баягы ар бир адамдын өзүнүн таланты болот. Ошону Өрчүтүш керек. Ошону өрчүтүп эмгек кылыш керек деп ойлойм да. Анан туура адамдарга жолугуш керек го дейм, Ооба, туура адамдар менен иштеш керек. Көз карашың туура адам болуп, жан дүйнөң өзү таза болуп, адамдар менен да туура таашасың. Жан дүйнө таза болуш керек экен, эң башкысы. Менде дагы бир суроо бар. Мурда сенин тишиң менен байланыштуу тамашаларды көп укчумун. Азыр оңолгон экен, жантан бери карап. Жакшы деп атам. Жакшы болуп калыптыр. Качан жасаттың? Эмнеге жасаттың? Тишимди ушул Рустам деген ушул шоу бизнестин Жылдыздуу стоматологу. Аябай чындыгында жакшы бала. Бул ошондо өстүрдүбү, коштубу же кандай? Же өзүңдү көсүп чыктыбы? Жок. Бул үстүңкү турган эмелердин баардыгы винир. Винир койдурду. Өзүмдүн тиштеримдин үстүнө ушундай винир кийгизди. Жакшы, дагы бир суроо бар менде. Нурлан, тишиң кут болсун баса. Акчалтай болсун. Ошентип айтабы, куттуктайбы тиш менен, билбейм. Жакында эле кыргыз коомчулугун дуу кылган коррупция боюнча кармалгандар болду, Биз коррупцияны кантип жок кылабыз? Коррупцияны биздин азыркы президентибиз аябай жакшы киргизип атат. Кудай кааласа жок кылат деп ойлойм. Ар бир адам кыргыз үчүн күйүп иштесе эле сөзсүз түрдө коррупция жок болот деп ойлойм. Кыргыз үчүн күйгөндөр көп болсун. Сен да алардын катарында бол. Нурлан, келип бергениңе чоң рахмат. Убакыт тарына бүтүп калды, 1 сааттык эфирибиз. Кечикпей келгениңде 12 мүнөткө. Дагы бир 5-6 суроо зат калмак экенбиз. Көптөгөн секреттерим ачып жүрмөк экен. Үй бүлөңө бакыт тилейм. Бар бол, бактылуу бол, көп балалуу болгула, эселек өмүртөң, чыгармачыл инсансыңар, кыргыздын кызматында болгула. Баары суктанып эле кол чаап, коштоп туралы. Эфирде Эркинбаев болду, ардактуу угармандар. Келерки аптада угушканча, көрүшкөнчө. Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы.